Ассаламу алейкум, ардактуу көрөрмандар. Эфирде иман сабактары көрсөтүүсү. Сиздер менен мен Зарема Жейналиева. Студиябыздын бүгүнкү коногу бир гана айымдардан турган Даткайым кайрымдуулук фондунун жетекчиси Венера Калыбаева айым студиябызда конокто. Ассаламу алейкум, студиябызга кош келдиңиз. Ассалам. Алгач өзүңүздү тааныштыра өтсөңүз, эмне менен алектенесиз бүгүнкү күндө? Мен Калыбаева Венера, өзүңөр билгендей эле. Өзүм негизи мен өзүм жеке ишкер айыммын. Азыркы күндө ушул бардык эле бардык эмелерге белгилүү эле баягы швейный цех деп коет. Эми биз фабрика деп айтканга биздики азыр мүмкүнчүлүк мындай туура келбейт. Фабрика эмес, швейный цехтерди кармап иштетип, азыр ушу 100-150 кызга эмгек берип, кыз жигиттерге, жарандарга ушул эмгектенип келе жатабыз. Негизги өзүмдүн кесибим ошол ишкерчилик тармагында эмгектенип экенсиз. Бүгүнкү күндө баягы кайрымдуулук жаатында дагы иш алып барып келеткенсиздер, Анан Даткайым кайрымдуулук фонду деп анан ошол фонддун ишмердүүлүгүнө токтоло кетсеңиз. Негизи бул Даткайымдар кайрымдуулук фонду ошо пандемия учурунда пайда болду да. Негизи бул пандемия көп эле адамдарды бир жакшы жакка тарбиялоо дагы болуп калды окшойт деп айтсам жаңылышпайм. Анткени ошо пандемияга чейин эми баягы өзгөчө мынол содада жүргөн жарандар баягы кайрымдуулукту кылыш керек, Алланын ыраазычылыгы үчүн иштеген акыңдын канчасын чыгарып туруш керек деген бул ар бир эле ишкердин, ар бир эле бизнесмендин жүрөгүнүн түпкүрүндө болот болуш керек. Ошол сыяктуу эле биз деле өзүбүздүн атыбыздан ушундай майпалдарга же болбосо ушундай бир кайрылуу сурагандарга же ошо мечит медреселерге өзүбүз мындай берип жүрчүк. Бул убакка чейин эми биз деле бул тармакта иштегенибизге мигрант болуп 10 жыл иштесем, бул жакка келип 10-жылы келдик, 2010 жылы келип, ошондо 22-12 жыл жалпы санынан ошо 22 жылдан бери ушул өнөр жай тармагында иштеп келе жатырмын да. Анан ушундай бир Алланын ыраазычылыгы үчүн жасап коюш керек, жакшылык кылыш керек, чыгарышыбыз керек деп бир астан ошо берип, тияк-пияктарга, баягы жетим балдарга, майыптуу балдарга кийим тиктиртип алып барып берип, же болбосо продукты менен камсыз кылып жүрчүк. Анан бул пандемия башталгандан кийин деле ушул өзүбүз ага чейин ушул Гүлназ айымда келип кеткен турбайбы? Өзүбүзчө эле бир чакан ушул бир 15 кыздан турган ушул умурага ажыга барып келген кыздар топтолуп, бир өзүбүзчө бир шерине кылып, анан ошол жерден анан бир аз акча топтоп ортодон анан ушундай бир муктаж болгон үй бүлөлөргө беребиз деген максатты кылганбыз. Анан ошодон кийин эле бир 10 күн өтпөй эле биз өзүбүздүн максатыбыз деле жүзүн ашпай эле пандемия болуп калды. Пандемия болгондон кийин үйдө отуруп калдык. Колубузда иштеген кыздардын бардыгы кетишти. Көбүнчөсү ушул Нарындан, Көлдөн иштеген кыздар экен. Бир жума, 2 жума өтүп калгандан кийин анан баягы чындыгында үйдө отуруп, биз ушундай кыйналып атсак, биздин кол алдыбызда иштегендер кандай болду экен? Эми биздин баягы запастарыбыз бар, бир аз болсо дагы моментча болуп калды. Биз деле карызга беребиз. Алып кеткенден кийин ал акчаларыбыз калып калды. Тияк бардыгы рынок бардыгы жабылды да. Бардыгы жабылды. Карантин болуп калды, үйдө отуруп калдык. Анан отуруп кыздарыма чалдым. Кыздарыма өзүмдүн колумда иштеген кыздарга чалып, кантип атасыңар десек, ушу көп эле айылда экен. Бул жакта бир аз эле кыз калган экен. Анан өзүмдүн ушул баягы кичинекей өзүбүздүн хафизалар деп түзгөн жамаатыбызга кайрылдым. Кыздар ушундай болуп атат, кандай кылсак? Кыздар менин кыздарым айылда экен, өзү негизи бир мал союп, ушуларга үй бүлөсүнө таркатып берсек десек, биз айылга жибере албайбыз, эч жакка чыга албайбыз. Анан кандай кылсак, ушуну биз мындай бир өзүбүзчө ортодон акча топтоп, анан бир кыйналгандарга ушундай бир кайрымдуулук кылып таркатсак кандай болот экен деген идеяны айттым. Кыздар колдоп кетишти. Ошо менен эле канчадан топтойбуз, канча миңден болуп эле, 10 миңден, 15 миңден болуп эле топтолуп эле. Биринчи жасаган пакетибиз ушу бир мал алып келип сойдурдук. Анан кийин ушул 5 килограмм бекен, 10 килограмм бекен ун, күрүч, ушундай сахар, май кылып эле мындай коробка жасадык да. Ошол коробкадан бир 50-нү жасадык. 50-нү жасадык. Ушунча берекелүү болду. 50-нү жасайбыз десек эле 70 коробка болуп кетет. Анан ошонтон таркатып, жасап, өзүбүз колубуз менен алып келип бөлүп анан таркаттык.
ушундай бир эме болду да бизге сонун. Демек баягы кайрымдуулук менен фонддун түзүлүшүнүн негизги себеби дагы баягы ошол Кыргызстанда деги эле дүйнө жүзүндө болуп өткөн ошол кыйын кырдаал түрткү болгон турбайбы? Деги эле Датка айымдар фондунда дагы кандай проектлер, кандай долбоорлоруңуздар бар? Ошол эми мен баягы башталышында ошентип айтып калбадымбы? Ошол менен эле кыздар бири-биринин аркасынан бири силер кайрымдуулук кылып атыптырсыңар, келгиле деп эле биз эми Дордойдо иштеген айымдарбыз да. Баягы жамаатыбызда 15 кыз кошулуп эле аябай көбөйдүк. Мен деле кошулат элем, мен берип коеюн деп аябай көбөйдүк. 15 пакет, анан 50 пакеттен 100, анан 200, 300, 400 пакет болуп кетти. Ушундай алып келип эле таркатып атабыз да. Алып келип эле таркатабыз, укмуш ишибиз эме болуп атат, кыздар кошулуп атышат. Ушул бир кайрымдуулукту негизи ушул бизге ушу пандемия мындай бир жол ачып берди десек да жаңылышпайбыз да. Анан биздин баягы Дордойдо турушат да, сиз деле барып көрүп калсаңыздар керек, ар бир өзүнүн модельдерин баягы бекитип, занавеска тагып ичинде отурсак, бири-бирибиз менен анча-мынча даже учурашпай бир конкуренттей көрөсүң да, баягы эми учурашасың тааныштарың менен. А так бири-бирин бир конкуренттей көрүшөт да. Баягы жамаат минус бирде отурган кыздардын бардыгы жамаатка кошулуп бири-бирибиз менен ушунчалык ынтымак болдук. Биримдик болдук, ынтымак болдук. Ошол күнү келгенде бири-бирине карай мына модельди тиге бер деген күнгө чейин келдик да. Биринчиден баарыбыз ынтымакка чакырды. Экинчиден бул кайрымдуулукту баягы жамаат менен берген, бул башкача нерсе болот экен да. Жамаатта береке бар деген жакшы сөз бар. Өзүбүз берип жүрсөк, жамаат менен бергенде ушундай бир акчанын ушундай берекеси болуп, ошол менен эле барып эле анан баягы пандемияда уже мен апамды жоготуп алдым. Апам каза болуп калды. Раматык баягы пандемиядан болуп калды, эмнеден болуп калды билбейбиз. Ну, апамды жоготуп алдык. Апам каза болуп калды, 7 элеге болуп атканда ушу эртең менен кетип атып анан телефондон айттым, кыздар, ушундай болуп атат, эми бул баягы мүмкүн ушул баягы концентрат аппарат болсо, мен апам тирүү калабы эле. Эми апам тирүү калбаса дагы, ушу элибизден бул журтубуздан элибизди бир кимдир бирөөлөрдү болсо дагы ушул алып калалы деген максат менен ушул кайрылуу жасадым. Кайрылуу жасасам, эртең мененки саат 8-те кайрылуу жасадым. Киши кирип чыгып атат, 7 болуп атат. Бирок акча топтолуп, ушул саат 2 ровно 2 болгондо бизде $42,000 акча топтолду. Ошол акчанын бардыгын ошол түнү менен, ошол күнү эле аппаратка жибердик. Ошо менен биринчи алып келгенибизде ошо 42 аппарат, аркасынан дагы келди. Общий бардык жалпы бир 115 аппарат алып келип, ошол областтарга, биринчи өзүбүз Ош областка бердик. Өзүбүздүн Бишкекке, Гансиге тапшырдык. Андан калгандарын областтарга бөлдүк. Андан ушинтип алып келип, кийинки келгендерин ошо райондорго чейин жеткирдик да. Раматылык ошол убакта биздин мына чубак ажыбызга дагы сураган, биз как раз эмеде Чуңкурчакта жүрсөк, концентрат керек болуп атыптыр деди. Биз ошондо эме кылдык. Садыбакка устаз кайрылды. Биз устаздар менен аябай жакшы мамиледебиз. Устазыбызга аппаратты жибердик. Аркасынан эле чубак устазга да керек экенде, чубак устазга жөнөтүп, уже машинабызга салып аткан убакта кайра токтоткула деп койду. Ровно саат 3 эле токтоткула табылыптыр деди. Табылыптыр деп эле биз токтоттук. Садыбакка устазга жибердик. Эмдигиче устазыбыз ушул ыраазычылыгын айтып жүрөт, ушул кыздарымдын аппараты менен ушу мен эми бул себеп болуп калды деп, ушул өмүрүм уланып кетти деп, ушул азыркыга чейин дубасын берип жүрөт. А көрсө ошол убакта чубак устаз уже үзүлгөн экен да. Саат 3-тө уже токтоткула, кереги жок деди. Анан ошо менен келбей калды. Анан ушул демегибиз биздин ушу кайрымдуулугубуздун аркасынан мүмкүн канчалаган адамдардын бир соогун алдык, Биз ушундай бир кубанычта болуп жүрөгүбүз менен. Кийин көбүбүз эле бири-бирибизге беришип, кимге аппарат керек десе ошолорго жеткирип, ушундай бир жакшы Алланын ыраазычылыгына бир эме болдук го деп өзүм ушундай эме кылам да. Ыраазы болобуз өзүбүзгө, жамаатыбызга. Чындыгында бул пандемия себеп болуп, ушул көпчүлүк адамдарда кайрымдуулук кылып, мындай көп адамдарды бириктирип, мындай ооба чындыгында көп адамдарыбызды жоготтук, жакындарыбызды жоготтук. Алардын Аллах Таала бейишин берсин. Бирок ошол эле убакта адамдар баягы кайрымдуу болуп бири-бирине көп адамдарды бириктирген экен да. Ооба. Кайрымдуулук көп адамдарды бириктирди, көп адамдарды Аллахка жакындатты,
көп адамдардын жүрөгүн ачты. Бул жашоо бул убактылуу күнүмдүк сыноо экенин бизге мындай ачык айкын белгилеп кетти. Ушул пандемиядан кийин деле ушул канча адамдар кайрымдуулукту үйрөнүп, ушул биз негизги баягы айтат го, кайрымдуулукта бир колуң оң колуң бергенде сол колуң билбеш керек деп. А бирок биз ушул башында баштаганда биз устаздардан дагы ушул сурадык да, негизи ушундай кылып берсек болобу? Абдан жакшы болот. Бул деген силер жарыя садака кылып атасыңар. Кимдир бирөөлөр мисалы канчалаган миллион миллиарддар тапкан бизнесмен же болбосо бир чоң кызматта иштегендердин акчалары бар. Бирок алар ошону бирөөгө бергенди билбейт. А силер ошолорго үлгү болуп атасыңар. Силер деген жүрөгүн кытыгылап атасыңар. Силерге Аллах разы болсун. Мына аял башыңар менен айым болуп туруп ушундай сонун иштерди кылып атасыздар. Биздин биякта турган эркектерибиз дагы уже жүрөктөр ачылып, аялдар ушундай кылса кой деп бизден кийин канча концентрат аппараттар келди. Канчалаган адамдарга үлгү болдук. Кийин жөн эле камаздап келбедиби? Укмуш келди да. Ушул башында алгачкылардан болуп, ушул нерсеге бир себепкер болуп, ушул кимдир бирөөлөрдүн жүрөгүн ачып, мүмкүн кайрымдуулукка бир жол көргөзгөн инсандардан болуп, ошондой айымдардан, ошондой жамааттардан болоюн деп түзүлгөн жамаатпыз да, деп ошентип айтсам да жаңылышпайм да. Жамаатыңыздарда бүгүнкү күндө канча айым? Бүгүнкү күндө жамаатыбызда 100дөн ашык айым бар. Бир эле өзүбүздүн Дордойдо иштеген айымдар эмес, андан сырткары башка жактан кошулган, Алматыдан, Астанадан, Россиядан, Екатеринбургда эмебиз бир кайрымдуулукка кошулган ушу жамаатыбыздын мүчөлөрү бар. Иркутский шаарында, Новосибирский шаарында, деги эле Кыргызстандын 7 областынын бардыгынан топтолгон айымдарбыз. Азыркы күндө ошол бир 100дөн ашык айымыбыз бар. Ошол биздин жамаатыбызда Өктөмкан устасыбыз дагы бар. Бизге ушундай бир жакшы туура кеткен жолдорду айтып, кайсы жеринде кандай болуп калат, ушул көпчүлүктүкү бул кайрымдуулукту деле баягы туура алып барбай койсоң, бунун сообу да тийбей калышы мүмкүн, фитна болуп кетиши мүмкүн деген ушундай бир кеңештерин, акыл насааттарын айтып, ушундай биздин жамаатыбызда жүрөт. Аллах разы болсун устазыбызга. Сизге аябай чоң сыноо болгон экен да, өзүңүздүн апаңызды жоготуп, анан ошондой бир оор кырдаалдан чыгууга сизге эмне жардам берди? Кайрымдуулуктун аркасы менен ошол кырдаалды жеңип кеттим десем да болот. Ошол кайрымдуулуктун аркасынан ооруп деле, ошол ооруган деле экенмин да, ошол убакта. Кыздардын көбү эле ооруп дагы жүрүштү, ооругандар деле болушту, дары дагы ичип, дары да алып келдирдик Россиядан. 500 миңден ашык сумма акчага дары да алып келдирдик. Баягы Клексан, эмне деген дарылар дефицит болбодубу? Жок болду. Ошолорду да алып келдирип, ошолорду да таркаттык. Анан чындыгында баягы чуркап жүрүп эле, тияка барыш керек, бияка барыш керек деп пропуск алып алганбыз. Ошентип жүрүп эле тердеп, мен билем да, жолугум чечип туруп сыксам суу чыкчу эле да. Ошондо движение керек экен да. Бул ооруганда движение керек экен, движение менен жеңиш керек экен да. Мен барып тапшырганда деле ошо 20% эме деген, ушундай 20% эмне деп коет эле. Забыркаган деп өпкөмө. Ушундай болуп чыкты да. Бирок ушул дары деле ичпей эле, ушул чуркап эле, баягы движение кылып жүрүп эле, тердеп, кургап жүрүп эле ушул өткөрүптүрбүз. Ооруну дагы өткөрдүк ошол менен. Апамдын ошол бир аза күтүп отурган күнүм деле ушул кайрымдуулук менен өтүп кетиптир. Бир жагы ушу билинбей, ушул эң туура айтыптыр да, эгерде ушундай бир депрессияга түшүп калсаң, ушундай кайрымдуулук кылсаң, чындап жүрөгүң ыраазы болот да. Чындап бир канча иштерди кыласың, ушундай бир иштерди кылабыз, бир кайрымдуулук кылып ишибиз бүткөндөн кийин ачка калабыз. Бирок отуруп сүйүнөбүз да, ушунчалык ыраазы болуп, бири-бирибизге ыраазы болуп, кандай сонун иш кылдык депчи. Кандай сонун иш жасадык, Алланын ыраазычылыгы үчүн, эң биринчи Алланын ыраазычылыгы үчүн ушул нерсенин баардыгы депчи. Ушул пандемия, чынын айтканда, ошол бизди кайрымдуулук фондду түздүргөн да ушул пандемия болду. Бизге сабырдуулукту, ушундай ыйманды, бул жалган жашоо, убактылуу жашоо экенин,
ошону менен бирге бири-бирибизге болгон мээримди, жүрөгүбүздү ачканды, ушу баардык нерсени ушул пандемиянын аркасынан тапкан бир биздин жакшы бир жамаат болуп калдык деп айтсам жаңылышпайм. Кайрымдуулук кылгысы келсе айымдар анан сиздерге мүчө боло алабы? Албетте, бизде эгерде кайрымдуулук кылып ушул айымдарга, сиздерге, даткайымдарга кошулуп, ушул мен дагы Алланын ыраазычылыгы үчүн бир жакшы бир сооп алгым келет эле деген айымдарга мен ар бир үчүн биздин Даткайымдар фондунун эшиги ачык. Биз баягы адам деле тандабайбыз, кайсы жери, кайсыл эмеси, профессиясы, эмне жумуш кылат, кандай, эч ал жагынан биз эмебиз жок. Ушул айымдар ар бир айым үчүн биздин Даткайымдар кайрымдуулук фондунун эшиги ачык. Айтат эмеспи, байыгың келсе бөлүш депчи. Ошондуктан эгерде кайрымдуулук кылууну кааласаңыздар, Даткайымдар фонду менен дагы биргеликте ири долбоорлорду, кайрымдуулук жадында ири долбоорлорду ишке ашырсаңыздар болот экен. Өзү негизи кайрымдуулук кылуу бул адамдын жүрөгүнөн да, өзүнүн дээринен, ар бир адамдын. Мисалы, кээ биркилер айтат да, мен кайрымдуулук кылганга шартым жок. Же болбосо мен ошондой убакка жеткенде мен мону тигини, муну тигини кылсам, мен ошондой кайрымдуулук кылам депчи. Бул туура эмес деп ойлойм, анткени адам бул нафси, адамдын нафсиси эч качан тойбойт экен да. Миллион миллиардты деле тапсаң тойбойт экен да. Ушундай бай болуп туруп, эчтеке бир тыйын акчаны чыгара албаган инсандарды деле көрүп жүрбөйбүзбү? Ал эми биздин жамаатыбызда өзү квартирада жашап, бирок ушул кайрымдуулукка кошкон акчасын ар дайым кошуп жүргөн ушундай айымдар да бар. Өзү квартирада жашайт болбосо, мисалы үчүн үйү бар, машинасы бар, бирок кайрымдуулук кылбаган инсандарыбыз канча. Буну биз мындай кесип, мен айтат элем да, бул кайрымдуулук бул менин экинчи кесибим деп. Анткени буну өзүбүзгө милдеттеме алышыбыз керек. Биз канчалык берген сайын Аллах Таалам ошончо бере берет. Мен мисалы жетекчи катары мага көп кайрылышат да. Эми азыркы күндө өкүндүргөнү 100 миңден ашык майыптуулугу бар жарандарыбыз бар экен. 100 миңден ашык. Биз анын кайсы бирине жетишебиз, кайсы бирини бере алабыз. Өтө көп кайрылуулар, өтө көп Инстаграмдан, эмелерден, Фейсбуктан, интернеттен көрүп атасыздар. Күнүгө 3-4 адам кайрылуу жасап атат да. Бергиң эле келет бардыгына эле. Бирок ошону бергенге биздин деле чамабыз жетпейт да. Бирок ошондо дагы жок дегенде, мисалы, менде азыр биздин жамаатта ушундай бир эме киргизкенбиз, мындай бирден кайрылуу сурагандарды жамаатка киргизбей эле коелу деп. Анткени бул 100 кыздын ичинде ошол жамаатты мындай тең салмакта алып жүргөн бул өтө кыйын нерсе да. Тем более ишкер айымдар. Менден да жакшы акча таап, менден да кыйын айымдар бар. Өздөрүндө бул баягы ишкер айымдар, акча тапкан ишкер айымдар, булар баягы самоуверенный аялдар болот да, өздөрүнө өздөрү ишенген. Анан ошондой айымдарды дагы бир башка бириктирип, бир жолго салып, ошол бир нерсени баягы билесиз, аялдар көп жерде фитна көп дейт. Ошолордун баардыгы угуп, макул ушуга биз макулбуз, ушуну туура кылып атабыз, кыздар кандай, эмне дейсиңер деп ушул жамаатка салганда ар бири ушундай бир жакшы оюн пикирин айтып, туура кыласыз, биз кошулабыз, макул, канча топтойлу. Ушул мен Алла разы болсун, ушул кыздарыма ушунчалык бир ыраазычылык айткым келет. Ушул күнгө чейин бир мындай бир башка бир туура эмес сөз айтып, же буну туура эмес кылып койду, буну туура кылып койду. Ушундай нерсе жок да, баягы сап башы болгондон кийин ошол адамга баш ийип, ошол сиздин айтканыңыз туура, мындай кылсак кандай болот эле деп ушундай бир жакшы советтерин айтып турушат. Өзүбүздүн жамаатыбызда 100 кыз болсо, андан сырткары 6 группабыз бар. Подгруппалар деп коебуз булар. Ар бир подгруппада кураторлорубуз бар. Кураторлор кеңеши өзүнчө бөлүнгөн группада, ошол жака бир кайрылуу болсо, группага салам. Ал жактан өздөрүнүн подгруппаларына жөнөтүшүп, акчаны ошол жактан топтоп, фондко салып турабыз да. Эми пандемияда көп эле кайрымдуулук кылышты, жакшы иштерди кылышты. Бирок пандемия бүткөндөн кийин ошол кайрымдуулукту кылбай, ошол жамаат чачырап кеткендер деле абдан көп да. Мени кубандырган нерсе, ушул азыркы күнгө чейин биз кайрымдуулугубузду токтотпой келе жатабыз. Эми баягы чоң багы чоң суммадагы же болбосо чоң бир ийгиликтерибиздин атай кетсем, мисалы үчүн
Андан кийин деле биз ушу 6 баласы бар жесир аялга үй алып бердик. Андан кийин 20 мото деп коет, ар бир мото $1000. Ошо Эрнис Бөрбаевдин демилгеси менен, эмеси менен, кеңеши менен ушул биз атайын Кытайдан жасатып, ушул баягы баардыгы жакшынакай кол иштейт, башы, акылы эси баары жакшы. Ушу иш кылайын десе көчөгө чыгып, автобуска же маршрутка же чыгыш кыйын да. Ушуларга ылайыктуу бир мото заказ кылганбыз, 20 мото таркатканбыз. Андан кийинки жакшы долбоорубуз мына 20-Котурдагы 100 кыз окуган кыздар медресесине демөөрчү болуп, ушул жерге жакшы бир учебный корпус медресе салып бердик, ажатканасы, таратканасы менен. Андан кийин ушундай бир баягы бир коголаң дүш болуп кетти. Мына Баткен жергесинде, көтөлбөгөн жерден, ушул Баткен жергесине 2 миллиондой акчалай 1 миллион кийим кече продукты менен 1 миллион 2 миллиондой акча жардам кетирдик. Мындай биздин кубанычтуу айта турган бир ийгиликтерибиз абдан көп. Чындыгындачы мына быйыл эле мына кечегиде 1 миллиондон ашык акча топтоп көбүнчөсү ушу жоокерлерибизге өзүбүздүн колубуз менен жеткирип аттык. Ошол Ош областындагы координатор болуп Гүлназ Саева деген кызыбыз бар. Ошол кыз өзү, Алла ыраазы болсун, сопровождение менен ошо солдаттардын өзүнө жеткирип берип атты. Ушундай бир кайрылууларды, солдаттардын ушундай эмне керек экенин, ошолорго продукты, кийим кече, оокат, баягындай керектүү оокаттарын жеткирип, андан сырткары ошол баягы тияктан качып келген Оштогу жайгашкан, Бишкектеги жайгашкан кыйналган үй бүлөлөргө дагы жардамыбызды берип аттык. Көбүнчөсү азыркы бизде баягы мындай массовый жардамды көбүрөөк берип атабыз да, медреселерге, мечит медресе, мисалы үчүн Нарынга медресесине бир сонун жайнама салып бердик $7000. Мындай ийгиликтерибиз абдан көп. Баардыгы бул Алланын ыраазычылыгы үчүн. Негизи жамаатыбыз менен көбүнчө ушундай бир эмелерге токтолдук да, мындай кайрылуу жасагандарда, бирден кайрылуу жасагандарга чындыгында чамабыз жетпей калат экен. Ошон үчүн массовый кайрылуу жасаган эмелерге, иш-чараларга абдан жакшы жардамыбызды берип келатабыз. Анан бир эле бул баягы эме эмес, азыр мына Ловучудымыза, Дымычалообузу биримдик коому менен биргеликте бирге көтөргөн жүк жеңил болот деген эме менен, демилге менен ушул азыр 7 областтын майпалдарына бир ушулардын бир талантын элге чыгаруу, ушулардын элге аралаштыруу, баягы эне дагы, бала дагы депрессия болуп, булар үйдөн чыкпай калат, коомдон ажырап калышат экен. Ушуларга коомго аралаштыруу, ушуларга мотивация берүү. Ушундай бир эме менен, тема менен жакшы иш алып келе жатабыз. Даткайымдар фонду ушул Дымычалообузу бирикмеси менен. Ушундай бир сонун таланттарды көрөсүң. Ошол бизге окшогон алты санаман баардык акыл эси жайында адамдардан андай талантты көрбөйсүң. Андан күчтүү таланттарды көрөсүң. Буту менен сүрөт тарткан, ушундай буту эме кол чеберчиликтерин көрсөңүз, андан ушундай суктанасыз. Жазган ырлары, өздөрүнүн чыгарган акындык ырлары, эми бул акылга сыйгыс нерселер да, ушунчалык таң каласың. Анткени буларда баягы майып болгону менен ошол жагы аябай үрчүт экен да. Демек баягы талантынын аркасы менен нан таап жегенге дагы шарттар түзүп берет экенсиздер да. Эң туура айтасыз. Ушул таланттын аркасынан биз коомго алып чыгып койсок, булар уже эртеңки күнү өздөрүнүн нанын таап жегенге, күнүмдүк оокатын таап жегенге дагы буларга чоң мүмкүнчүлүк пайда болот. Мисалы дүйнө жүзүндө башка мамлекеттерде, өнүккөн мамлекеттерде буларды абдан жакшы карашат да. Биринчи очередь мамлекет мисалы аябай жакшы условия кылат, таланттарды, көп таланттары бар да, кандай дүйнөлүк таланттар бар го, шедевр таланттар бар. Биздин Кыргызстанда деле бар ошондойлор. Просто буларды колдоо жок, мүмкүнчүлүк жок, колдоо жок. Ошон үчүн биз ушул бир жакшы демилгени ушул Алтынбек мырза Кабаев абдан ушундай бир кыйын киши экен. Ошол бизге кайрылуу жасап, ушул Уркуяйым болуп, ушул чогуу биргеликте ушул демге иш-чараны алып келатабыз. Буюрса, уже бир мына Баткен менен эме калды, Жалал Абад. Анан
3 декабрда ошол чоң республикалык чоң бир масштабтык мамлекеттик деңгээлде ушул жерде мүмкүн болсо президентибизби же биринчи айымыбызбы ледиби келип катышып берсе, бул абдан жакшы нерсе болмок. Ушундай бир жакшы иштерди азыр жамаатыбыз менен алып келе жатабыз. Тагыраагы чоң иш-чара өткөргөн жатасыздарбы? Чоң иш-чара, Кудай буйрса. Чоң иш-чара, абдан чоң иш-чара болду 3 декабрда. Бишкек шаарында өзүбүздө, мына жергиликтүү өзүбүздүн Бишкек шаарында, мындан мурун кайда Чүй областында өттү эле, азыр эми Жалал Абадта болот. Жалал Абад менен Баткенди бирге өткөрөбүз бир күндө деп аттык эле. Баткендиктер, Баткендин администрациясы бир аз азырынча бизге эме болбой турат. Бизде мындай бардык ушундай мероприятияларды жыйнап атабыз. Азыркы күндө даже өзүбүздүн кээ бир инсандарыбыздын үйлөрү жок. Башка жактарда талаада жашап аткандар бар. Ушуну бир аз жылдыра туралы дейт. Эми Жалал Абадтан өткөрсөк, анан Кудай буйрса, ошол Бишкек шаарынан өткөрөбүз деген ошо жакшы бир эмебиз бар, максатыбыз бар. 20 жылдан ашуун бизнес тармагында эмгектен өткөнсүз. Эмне түрткү болду? Өзүм мен негизи кичинекей кезимде эле ушул профессиянын ээси болгом. Анткени өзүмдүн апам ушундай ууз чебер болгон. Тайнем ошондай ууз чебер аял эле, айым эле. Тайнем раматылык апам өткөрдү. Апам ушул мен өзүм негизи 8-класты окуп эле Кара Кожадан болом. 8-класты окуп эле мен ушу апам Ошко училищага жиберем деп калды. Сен анткени бул жерде деле апамдын өзүнүн кызыкчылыгына окшойт. Ошол убакта приватизация болуп, баягы эмелерди, жумуштарды ушуна эме кыла баштаганда чоң цех эме иштеди эле. Цех деп коет го, комбинат деп коет илгери. Анан биткомбината ДОМБТда заведующий болуп иштейт эле апам. Анан ушул 8-класста окутуп эле анан ошо ДОМБТга заведующий өзү пенсияга чыгып атат, мен окутуп анан ошол жерге отургузайын деген максат болсо керек. Болбосо мен өзүм негизи келечекте мен журналист болом дейт элем. Мен ошо журналисттик кесипти абдан жактырат элем. Ким келечекте ким болосуң десе, мен Байма Сүтеновадай журналист болом деп айтат элем. Ошол айым эмнегедир ушу жакса керек, мага анда мен кичинекей кызмын, атам дагы менин кызым журналист болот дейт эле. Ошо тентек, анан аябай мындай период жүргөн, мектепте ошо классташтар менен эркек балдарды согуп уруп калган ушундай эркекке окшогон мүнөздүү эркек мүнөз кыз элем да. Үйдө такыр иш кылбайт элем. Ушу талаада эле чуркап чыгып алып эле футбол, волейбол, анан эмелерге катышып активист кыз элем да. Бирок эжекебиз 8-класста кетип атканда, биздин ошо жетекчи эжекебиз ыйлаганда, мен кетип атканда, сен окушуң керек болчу, сен 10-класска чейин окуп, сен чоң окуу жайына барышың керек болчу деп. Анан болбой эле апам ошентип училищага жиберди. Училищаны бүткөндөн кийин анан университетке тапшырып, ушул кесиптин ээси болдум. Негизи өзүмдүн кесибим журналистика. Жок, ишкер айым болуп атпайбы? Меники азыр ушу жеңил өнөр жай тармагындамын да, ошол жактан кеткем. Демек, технолог. Технолог. Технологический факультетти бүтүп, азыр технологдун окуусун окугам. Бул апама мен азыркы күнгө чейин ыраазы болом. Себеби дегенде турмуш шартка байланыштуу. Именно өзүм профессиям болгон үчүн мага өтө мындай жеңил болду да. Анткени модельди көргөндө эле мен уже ал моделдин өтө турганын, кандай тигилген, посадкасы кандай, тигиштери кандай мага көрүнөт эле да. Ички сезимдериңиз менен эле дароо. Ички сезимдерим менен, эми ички сезим анын үстүнөн мен уже профессиямда бар да, ээси болдум да. Мисалы кийимди тиккенди билем, кандай качествода, кандай жакшы, кандай жаман, бул бардык вкусту үйрөнөсүң да окууда. Анан ошол менен баягы кризис башталды, Россия башталды дегендей. Анан ошо балдарымды ата-энеме таштап коюп, анан Россияга ошо кетип калдым. Екатеринбургда 12 жыл иштедим. Анан алып сатуу иштейт элек биз ал убакта. Алып сатуу иштейт элек, бирок ошол мен көргөн товарды ошо өтө турганын билчү окшойм да. Ошон үчүн апама да ыраазычылык айткым келет, ошо Алла таалам бир жолду ачып, ишим ийгиликтүү болду, абдан жакшы иштедик, жаман болгон жок, бирок мигранттын турмушун мен жакшы түшүнөм. Эми баягы барып эле бардыгынын иши жүрүшүп кетпейт. Кимдир бирөөлөр абдан ийгиликке жетет, кимдир бирөөлөр ийгиликке жетпей эле ошо 10 жыл, 20 жыл убактысын өмүрүн ошол жактан өткөрүп ийген деле мигранттарыбыз бар. Базар биз үчүн аябай ошол моментте аябай жакшы бир эме болуп берди. Балдарга өзүбүз отуруп үйдө отуруп тарбия бере албасак дагы, ушул ишкерлик жагын абдан жакшы өздөштүрүп, ошол жактан жакшы чоң-чоң ийгиликтерге жеттик десе болом да. Анан ошо турмуш шартка байланыштуу 2009-жылы көчүп келип, анан бул жерден ошол убакта азыркы күндө айтышат, ошо чоң цех салгам.
баардык аянты ошо 1000 квадрат метр подвалы 1-2-3 этаж кылып. Андайса Кыргызстанда мындай аз экен эле, өтө аз санда экен. Келип ошол эчтекени билбей эле, бирок эми бааты алып саткан одно, а тиктирген такыр башка. Келип эле анан ошо өзүм баягы аракетимин өзүмүн эмемен эле ошо тырмышып, тияк бияка чуркап жүрүп эле тиктиртип эле ошо менен иштеп кеттик. Азыр буюрса дагы жакшы ийгиликтерге жетип, азыркы күндө биз Дордойдо отурбай эле түз эле ошо эмелер менен ишчилер менен түз клиенттер менен түз иштеп атабыз. Азыр көбүн эсе ошол биз производствону өндүрүш эме кылып атабыз. Мындай сал көбүрөөк эмени ошол жака базым жасап атабыз да. Себеби дегенде бизде азыр Кыргызстанда чындыгында жеңил өнөр жайына абдан жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Эгерде бир мындай айтканда даже биз мындай эгерде ушул эмнегедир баягы көңүл бөлүнбөй атат да, мамлекет тараптан эми мамлекетте деле акчасы болсо берет, негизи эми акча болбой берип мындай берип койбосо дагы бир поддержка кылып, баягы 5% деп коет го, ушундай бир поддержкаларды кылып берсе мына жеңил өнөр жайы менен элди бакмак да. Анткени мисалы мен эле 100 кишини, 100-150 кишини мен багам десем болот да. Анткени аларга зарплата төлөп берем, алар иштешет, аларга мен иш камсыз кылып берип атпаймынбы? Бул эми мага окшогон эми ишкерлер толтурат. Ар бир ошондой бакканга мүмкүнчүлүгү бар. Бизге эгер ушул оборудование деп эң негизгиси, баягы биз технолог табыш керек, күчтүү технолог деп эле технолог издеп жүрөбүз элек да. А самом деле бул жерде негизги маселе бул оборудование болот экен да. Ошол тиккенде качество бере турган жакшы оборудование болуш керек экен. Азыр биз ошо Дордойдон чыгып, азыр керектүү абдан бир мындай пайдалуу оборудованиелерди киргизип, азыр ошо түз иштеп атабыз. Түз иштеп жакшы ийгиликтерге жетип атабыз деп жаңылышпайм. Эң жакшы. Жана кайрылуу боюнча дагы айтам депсиз эле. Мен ошол негизи өзүм айтып атпаймынбы, мен 10 жыл башты 10 жыл мигрант болуп өзүм жүрдүм. Мигрант болгондо абдан жакшы билем, башыман өткөн. Баягы бул жерде чындыгында көп маселе азыркы күндө балдарын таштап коюп мигрант болуп жүрбөйбү? Айымдар, аталарын бул жакта калып айымдар кетип атат, же болбосо аталары, апалары тайнесине, чоң энесине балдарын таштап коюп мигрант болуп жүрүшөт. Ошодон баягындай изнасилование дегендер болуп атат, туура эмес тарбия болуп атат, тарбия бере албай калып атабыз толук камдуу балдарыбызга. Биздин мигранттар ошол кичине эле акча таап, жол ирет тапса эле ошол кетип атат да. Россияга, тияка, бияка болуп элечи, эми азыр мобилизация болуп Россиядан келип атат деп угуп атабыз, бирок менин кайрылуу жасагым келип атат да мигранттарга. Биздин Кыргызстаныбызда ушундай сонун өзүбүздүн мамлекетибизде сонун жумуштар бар. Мага окшогон канча айымдар, мисалы мен азыр эгерде мен 1000 кишилик ордун болсо, мен 1000 кишиге жумуш бере алмакмын. Бизге абдан кызыгуулар көп. Россия өзүнүн Россиядагы эле азыр баягы Европа менен жакшы мамиледе болбогон үчүн алардыкы бүт кетти да, Zara, андай мындай бүт брендтердин баарын алып чыгып кеткен үчүн Россиядагы ишкерлер, мына заказчиктердин бардыгы бизге түз келип атышат. Абдан кызыгышат. Биринчиден бизде жакын, баягы жол жакын да, бат жетет. Бат чыгат. Бизде деген 20 жылдык өзүбүздүн эмгегибиз бар, тажрыйбабыз бар. Даже Өзбекстанга барып атабыз, Турцияга барып атабыз. Эмне үчүн силерде бат эле моделиңер чыгып, бат эле мындай боло берет дейт. Бизде Кытайдын ткани келет. Каалагандарга Кытайдыкын арзан, каалагандарга Турциянын ткани, каалагандар Кореянын ткани тигип беребиз. Модельди бат чыгарат. Бизде жөндөм тажрыйба бар. Өтө өздөштүргөн да, бат чыгарабыз, бат беребиз. Ошон үчүн арзан. Аларга баасы кынаттандырат. Анткени брендтер мисалы үчүн 3 эсе 4 эсе кымбат болсо, бизден арзан тектиришет. Мына менен мисалы үчүн 3,5 миң сомго костюм тектирип алса, ошону өздөрү алып барып интернеттен 15 миң рубльга сатышат. Булар үчүн алар абдан эле арзан болуп атпайбы? Ошон үчүн айтар элем ошол мигранттарга, урматтуу айымдар, мырзалар, урматтуу энелерибиз, сиңдилерибиз, ошол жакка балдарыңыздарды таштап, жумуштун аркасынан ошол жакта жүрбөй, ошол жакта келсеңиздер болот. Ушул жерде татынакай иштесеңиздер болот. Мисалы мен айтайын дегеним, мен ишенип өзүмдүн башыман өтүп аткан үчүн мен сиздерге ишеним көрсөтүп айта алам да.
Мисалы менин орточо швеям 60 миңден 80 миңге чейин зарплата алат бир айда. Азбы? Ушул акчаны Россиядан табабыз деп деле жүрөсүздөр. Же болбосо чет өлкөдөн ушул эле акчаны табабыз деп жүрөсүздөр. Эми башка мен Европаны айтпайм, бирок мына Россияда жүргөн биздин тургундарыбызды айткым келет да. Азыр мен дагы бир моментти айтып өтөйүн. Мисалы үчүн биздин цехке бир 15 киши келди Өзбекстандан. Ал кишилердин эң улуусу 65 жаштагы киши. Булар эркектер. 65 жаштагы эркек киши келип атат, 60 жаштагы эркектер келип атат. 65-60 жаштагы эркек өзбектер швеяны укмуш тигип атышат. Эмне үчүн биздин мырзалардын колунан келбейт? Өзү негизи баягы абдан профессионалдуу иштеген эркектер да, поварда эркектердин колунан, дизайнерлер эркектер, булардан абдан сонун бир дизайнерлер сонун чыгат. Мен өзүмдүн швейный цехымда, өзүмдүн 4 цех иштеттим. Ар биринде 3 цехымда семейнийлер иштешет. Именно балдарым жакшы деген. Семейни табышат. Бир айда 120 миңден 150 миңге чейин зарплата алышат. Азыркы күндө 16 ишкерлерге квартира алып бердим. Рассрочкага. Мен өзүм кепилдигин алып. Татынака иштешип, ал жагын мына үйлүү болуп атышат. Келиңиздер, үй алам, иштейм десеңиздер, мына биздин эшик ачык. Даже ушул жерден, даже Россияда иштеп деле үй албай жүргөндөр бар. Бул жерде эмне болот? Бул жерде мисалы азыркы күндө швеялардын зарплатасы абдан жакшы. Любой жерге барса зарплата табат. Буларда финансовый грамотность жок. Алат акчаны каякка тарата кылып эле ошого жетпейт да, баягы биринен бирин жетип жүрө беришет. Буларга туура структура түзүп берип, туура финансовый грамотность үйрөтүп, мынакей мынау акчаңды мончо процентин бияка койсоң, сенин бунуңа жетет. Анан мына үйдө алып туруп документ оформить этип, мындай коюп койдук. Азыркы күндө мына эми 1 жылда Кудай бурса куттан алдык, 1 жылда өздөрү кирип жашайт. Өздөрү кирип жашайт, төлөй беришет. Бул деген абдан чоң мүмкүнчүлүк да. Ийгиликтериңиздин сыры эмне деп айтасыз? Ийгиликтердин сыры билбейм, мен үчүн бул биринчи тактык, бирөөнү алдабаш керек, түз жүрүш керек, жоопкерчиликтүү болуш керек. Эң негизгиси ушул жоопкерчиликтүү, мисалы үчүн ар бир клиентиңден канча убакта кандай кылып чыгарып берем дедиң, ошол нерсени так, жакшынакай, качественный кылып чыгарып берип койсоң, ошол клиентиң сага дагы заказ кылат. Кайра сен тигип бересиң, ошентип эле ийгилик ошонун аркасынан келе берет. Эч качан алдабаш керек, туура сүйлөш керек, убагында чыгарып берем дейсиң. Буларда бизде эмне болуп атат? Эң кемчилдик биздин магазиндерим иштегендер. Булардын заказын 3 айга деп алыш керек, же болбосо 2 айга деп алыш керек. А биздин бая базарда иштегенде кылып эле бир жумага же 15 күнгө деп алып алабыз да, убагында чыгарып бере албай калабыз. Договордо ошол жерден анан баягы штрафка түшүп калышат. Анан алар дагы баягы разочаровать этип калышат да, баягы эметип калышат. Ошон үчүн эң биринчи очередь тактык, жоопкерчиликтүү болуш керек, так болуш керек, түз жүрүш керек. Болду, ошондой болсо эле Кудай буйрса баары. Анан жашооңуздагы диндин ролу кандай? Ошол жөнүндө айтыңыз. Эң жакшы суроо бердиңиз. Жашоомдогу диндин ролу мен үчүн абдан чоң. Бул нерсени биз мына кеч түшүнүп атабыз. Мен абдан өкүнөм. Мен эгерде ушунчалык диндин биз ушу динде болуп, ыйманда болуп, ушул Куранды жаттап, Куран менен жүрсөк, бул жашоонун акыреттин ушунчалык баягы көп бир чоң ийгиликтери болгонун билгенде, мен ушу кичинекей менен эле ушу илимге кирмекмин да. Илим тандап алмакмын. Илим алмакмын. Илим деп коет да, баягы биз илим, анан билим болуп атпайбы? Билим дагы билим менен кошо мен илимди да алып кетмекмин дейм да. Азыркы күндө биз ушу эми сабак алып атабыз. Эми баягы азыркы жашта дагы эми дагы Аллахыма шүгүр айтам, ушул динге түшүнүп, ыйманга келип, намаз окуп, 5 убак ошону менен бирге сабакка барып, Куран жаттамга, Куран тамгаларын жаттап, Куран жаттап атканым үчүн альхамдулилля, миң мертебе ыраазымын. Бул динге сөзсүз келишибиз керек. Калган баягы ийгиликтер, баардык нерсе бул жашоонун бир күнүмдүк бир муктаждыгы экен да. Түбөлүктүү нерсе бул бир гана Куран экен. Ушуну эми азыркы күндө түшүнүп, кеч болсо дагы аракет кылып, ушул сабакка барып, Алланын ыраазычылыгы үчүн ушу Куран жаттаганды үйрөнүп атабыз, альхамдулилля. Депрессиялык абалда же болсо бир иш баштай албай жүргөн айымдарыбыз бар да. Кандай кеңештериңизди берет элеңиз? Эгерде ийгиликке бат жетем десе, албетте бул ишкерчилик.
адам эмгектенсе эле сөзсүз ушул эмгегин жейт да, эмгекти бул эмгек кылган адамдын эмгегин сөзсүз алакым кайтарат деп айтам. Анан азыркы күндө мен өзү негизи ушундай бир абалым, бир оорчулук сезип, бирдеке дүпөйүл болуп, кычылат болуп, же депрессия деп коет го, депрессивный состояние болгондо бир гана ушул Куран, намаз, ушул нерсе менен абдан жеңилдейм да. Куран окуганда, намазды таштабай намаз окуп, Аллахтан суранып, ниет кылып, ушул Алладан эле сурай берсе, Аллах таалам сөзсүз бир жол көрсөтөт экен да. Анан биз мисалы ошо өтө алаксыйбыз да, ишкер айымдар көбүнчөсү биз ошо могул ишим калып калат, бул ишим калып калат, ал жака барча, бул жака бара калайын деп, ал ошо туура эмес экен да. Ушул шайтан бизди аябай азгырат экен да. Жок депчи. Жок, ошонун бардыгына бир өзүңдүн бир эркиңди, Аллахым өзүң жолума, өзүң жардам бер деп убактыңды бөлүп туруп ушул билимге дагы, илимге дагы сөзсүз көңүл бөлүшүбүз керек экен. Анан айтарым, азыркы күндө бизге дагы адам эч качан мындай чарчабаш керек экен. Мисалы, ушул ийгиликке жеткендин эң биринчи маңызы, эң негизгиси бул билим. Билимди, илимди чогала жүрүш керек дейбиз. Мисалы, азыркы күндө мен деле азыр бир билим албасам, окубасам, мен деле ушул токтоп калышым мүмкүн. Бул өсүш үчүн күнүгө окушубуз керек экен. Заман өзгөрүп атпайбы? Техника өзгөрүп атат. Мына бүгүн бир жылдан кийин башкача, бир жылдан кийин андан кийин дагы башкача. Рынок, биздин рынок бир 10 жыл, 15 жылдан бери бир жерде калуунда турса, азыр уже башкача. Ошон үчүн мен ар бир айымга, ар бир мырзага баарын эле айтат элем. Ушу илим менен гана сугарыла бериш керек экен. Илимди дагы, билимди дагы эки жакта тең жаат алып жүрө берсең, ал адам эч качан бир мындай бирдекеге муктаж болуп калбайт да. Алты саныбыз аман болгондон кийин, акыл эсибиз жайында болгондон кийин, эки көзүбүз көрүп тургандан кийин, бут басып тургандан кийин, ушул карып 60, 70, 80, 90го чыксак дагы, илим менен билимди токтотпосок, биз ар дайым токтотпосок эле ийгиликтин үстүндө жүрөбүз. Бул жашоодогу сиздин негизги максатыңыз жөнүндө айтып өтсөңүз. Жашоодо негизи ар бир адамдын максаты болот. Менин да бир чоң максаттарым бар. Ошол менин жашоодо бир 3 максатым бар. Биринчи максатым бул ар бир ишкердин чоң мечтасы, максаты болсо керек деп ойлойм. Ошол Кыргызстаныбызга бир жакшы фабрика салуу. Чоң фабрика салып, ушу элибизге кызмат кылган. Элибиз ошол жерден бир жакшы ийгиликтерге жеткен, жакшы ишкерлер чыккан, ушундай бир чоң бир ийгиликтүү бир ушундай бир производство деген Кыргызстанга аты чыккан бир сонун бир производство салыш. Иш жаатына бул максатым. Экинчи максатым ушул Кудайым буйрса бир жакшы медресе салуу. Кыздар медресесин салып, заманбап кыздар медресесин салып, ошол медреседе муну мен жалгыз өзүм эле эмес, жамаатыбыз менен салсак деген дагы чоң максат кылам. Ошо Таткайымдар жамааты, ушул Таткайымдар жамаатынын медресеси деп ошол жерден илим алган, билим алган, сонун бир тарбия ретинде аябай сонун бир кыздарыбызда, жаш мына келе жаткан муундарыбызга жакшы бир ыйман тарбияларын берип, ыйман сабактарын берип, Куранды, динди үйрөткөн бир жакшы медресе салган максатым бар. Үчүнчү максатым ушу балдарга ушул тарбияны биз өзүбүз бере албай калдык. Ушу неберелерден бир хафиза, алым балдарды тарбиялап чыгарыш. Ушул эгер 3 максатыма жетсе, мен бул жашоого келген жашоомо мен ыраазы болуп өтмөкмүн. Ушул максатым. Кайрымдуулук жаатында өзүңүздүн жеке бизнесиңизде иш алып барып, анан тышкары билим алып аткан, окуп жаткан экенсиз, Куран айтып аткан экенсиз. Ушунун бардыгына убактыңыз жетип атабы? Үй бүлөңүзгө дагы убактыңыз жетип атабы? Бардыгына Кудай буйрса аракет кылып атабыз. Үй бүлөгө дагы көңүл бөлүшүбүз керек. 2 уул, 1 кызым бар. Кудай буйрса тайыне болобуз жакында. 3 неберенин чоң энеси мен небере жыттап дегендей. Балдар болсо, кичинекей балабыз уже Кудай буйрса эмдиги жылы үйлөнөбүз деп турат. Буларды эми балдарды өз ордуна койдук. Ушу Абышкам экөөбүз эми азыр жакшы бир мындай чарчап, эми биз карыган жокпуз да, жашпыз азыр. Чарчабай, чалыкпай, бизнести дагы, билим жагын, илим жагын дагы
ошону менен бирге кайрымдуулук жакта дагы калтырбай ушул тең алып бара жатабыз. Буюрса Аллах Таалам күч кубат берсе, дагы чоң-чоң ийгиликтерге жетебиз деген чоң максатым бар. Анан дагы бир ийгиликке жетиштин дагы бир сыры көбүнчөсү мына бизнесмендерге да өзүбүздүн баягы ишкер айымдарга ишкерлик кылып жүргөн жарандарыбызга ошо сыртка көбүрөөк чыгыш керек экенбиз. Эл көрүп, жер көрүп дегендей. Эл көрүп, жер көрүп, эл көрүп, жер көрүп эле, эс алып эле жыргап калыш эмес, ошолордун эмне менен кандай ийгиликке жетип атат, ошолордун жакшы жактарын, ошолордун мисалы үчүн мен өзүмдүн ишкерлигим менен ушул жаатында эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, кандай иштеп атышат, ошолордун фабрикаларын, ошолордун тканьдарын, ошолордун ийгиликтерин, модельдерин деги эле дүйнө кыдырыш керек экен да, мүмкүнчүлүк болсо. Жок эле дегенде мына Өзбекстанга чыгып келсе, кошунда турат. Жок эле дегенде Казакстанга чыгып келсе, уже келгенден кийин адам өзгөрөт. Эгерде биз Кыргызстандан чыкпай жүрө берсек, ушул Кыргызстандагы эле көйгөй ушул эле болуп жүрө беребиз. Мен өзү негизи ушундай бир өзүмдүн эмемден, практикамда ушундай да, бир келип эле такалып калам да, бир тупикке такалам. Ошо такалганда мен уже издене баштайм да. Чотто бирдеме кылыш керек. Анан ушу көбүнчө ушу талаага, сыртка, мына Москвага деле да, мисалы выставкалар болуп атат, бизге абдан жакшы ийгилик жетиш неме болуп атат, мүмкүнчүлүктөр болуп атат, ошолорго барыш керек. Анан кийин биз мына жеңил өнөр жайды көтөрөбүз дей турган болсок, качествого чыгышыбыз керек. Качествого чыксак эле биз Кыргызстандын биринчи очередь өзүбүздүн бизнесибизди көтөрөбүз, экинчи очередь Кыргызстандын атын көтөрөбүз. Кыргызстанда мондай деген качествода жакшынакай изделия модельдер чыгат экен, жакшы тегишет экен деп бизге көп кызыгуулар болот. Азыр биздин мамлекетке келип акча жасап кеткен абдан көп инсандар бар башка мамлекеттен. Башкалар келип алып байып кетип атат. А биздикилер өзүбүздө турган ийгиликте, өзүбүздө турган бир жакшы мүмкүнчүлүктү көрбөй сыртка кетип атат да. Ошон үчүн айтар элем, биздин өзүбүздүн Кыргызстандан эле ийгиликке жетип, чоң-чоң ийгиликтерди жаратып, бир эле өзүң байыбастан Кыргызстандын байышына дагы өзүңдүн салымыңды кошконго мүмкүнчүлүк бар. Баягы ар бир иште сыноолор болот да, аябай кыйын моменттер болот. Анан сизде учурлар болду беле, баягы баардык нерседен таштап салып, башка нерсени баштасам деген. Болот андай учурлар да болот. Өзгөчө биздин турмушта болуп калат. Ошондой бул адамды айтып атпаймынбы, Аллахым бизди сыноого жараткан. Аллах ар кандай сыноону берет экен. Ошол сыноонун баарын жеңиш үчүн адам өзү гана күрөшүш керек. Турмушта болот сыноо, иш жаатында болуп калат экен. Ишиңде ушундай бир өзгөчө биздин мына жеңил өнөр жайындагы аты жеңил дегени менен өтө оор да. Өтө оор профессиясы, өтө оор. Буга бир чыдаган гана адам чыдап иштейт. Бирок ушунун даамын татып алсаң, чоң-чоң ийгиликтерге жетесиң. Ошон үчүн баягы бир гана шүгүрчүлүк кылабыз. Аллага шүгүрчүлүк кылып, Аллахка шүгүрчүлүк кылып эле, Аллахтан намаз окуп эле сурансаң, кайра ишиңдин баардыгын Аллахым өз ордуна коет. Демек, кыйынчылыктар дагы бул бир тепкичке жогорулоо. Албетте, сөзсүз түрдө. Эгерде кыйынчылык болбосо, биз эч качан аракет кылбайбыз. Качан кыйынчылык болуп башыбызга бир иш түшкөндө, биз ошону жеңишибиз керек. Биз аны жеңе албасак, уже депрессияга кирип эле аркага кете бересиң. Өзү негизи бизнесмен, бая мен өзүм ишкер айым болгон үчүн бизнесте айтат да, бизнестин ортосу болбойт дейт. Бизнесте же алдыда, же аркада болот. Ошон үчүн эч качан токтобош керек. Ортодо болуп калдыңбы, сен уже бүттү, сен жылбайсың. Алдыга жылы бериш керек. Канчалык алдыга жылы берсең, алдыга кете берет. Эгерде сен токтоп калсаң, уже аркага түшөсүң уже. Кыргызстаныбызга бир пайдабыз тийиш керек. Бул жашоого келгенден кийин баягы пайдаң тийиш керек экен да. Бир аркаңа бирдеме калтырып кетишиң керек экен. Жашоо келет, мына бат эле мына. Айтып атпайбы, азыр 24 саат эмес, 13 саат болуп калган дейт. 13 сааттын ичинде эмнеге жетишесиң? Ушунчалык бат. Тияк ушу ар бир минута, биз үчүн ар бир секунд, ар бир минут ушул балуу болуш керек. Ошол убакыт саатыбызды, балуу убактыбызды, моментибизди кур кетирбей, ушул моментте эле ушул ар бирин убактыбызды туура колдонсок эле биз чоң-чоң ийгиликтерге жетебиз деп. Абдан пайдалуу болду деп ишенем. Эсиңиздерге сала кетсек, бүгүн студиябызда конокто Датка айымдар кайрымдуулук фондунун жетекчиси Виняра Калбаева айым болду. Сизге терең ыраазычылык. Ушуну менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.